Şu ayrılığın şu mesinde özümüzün ayrılan şu qarab kelip otamın. Özümüzün ayrılığımız жақсы düşünmeler, жақсы işleyt. Karpat degen ayrı çıkıyorlar. Bunlar tez işleyt degenleri обработкасында нашар кылып, сәл суюк болуп келет да. Өзүнүн айрылыш жакшы эмелер. Былтыр Эмеден келип, Япониядан келип 19,5% көргөздү да, болчу. Эң жакшы эмели берген да бул. Кыргызстан боюнча. Эми бизде баягы сезондо бир айда күн жаап, тымай күн жаап турса болбой калат. Суугун айланып кетсе анда болбой калат. Түндөсү жылуу, күндүсү дам болуп турса, асал жақсы болып қалады. 81 жылдары мал аз эле, анда сәлде жакшалап элек, 17 кило яшигине 20 килоға чейин тапшырчу элек. Кийин мал көбөйүп, жылкы толкоо жайыттар жайылып кеткенде баштап уже асалам азая баштады да. Азыр могу кийик жүргөн жерлерде мал да жүрүп калды. Муну кийик атуу, балдыртан, калдыртан дегенде бүт мал талкалап коюп атат. Ошаттар насап кыйналып турабыз да. Азыр акыркы канча жылдан бери ошону түшүмдүүлүк азайды? Эми азыр 3 жыл, 4 жылдан бери асал болуп атты. Мына быйыл муну погода келишип, улам убагында 10 күндө бир жаап, бир айда бир ай жаап турбаса, гүлдүн сезону өтүп келип ала албай калабыз да. Быйыл шу убагында 10 күндө бир күн жаап коюп, мына түшүмдүүлүк быйыл жакшы эки тартып алдык. Быйыл ошо яшыгы канчадан түшүмбөтүлү? Яшыгына быйыл эми бар көлөмү азыр токтой баштады. Биз тартканда 5ден 6-7 чейин тартып биз тарттым. Азыркысы деле 6 кило 7-8 килодон айланып атат. Эми биздин өзүбүздүн кызым-күлүктөр биз таза тартабыз бул асалды. Бизден алып алып, ылдый жакта коммерсант эмелер бар, алар теңине тең шакар кошуп ийет да, ошо балдын эмесин. Ошол жакта алган жанагы товармандар дискиссионерлер метишет да. Өзүнүн кызым-күлүктөрүн таза кетет. Биздин эменин асабы жегенде тишиңи капшатып буркурап жыттанып турат. Алардыкы ушу мана таам болуп эле ушу шакар эмес сыяктуу шат эле билинет, билген адамга. Бирөктөр арзаныраак болсо, мына жакшы асар экен, алып анан кайта кийини болбойт экен дешип. Мисалы бизегенде эле билинет ардаш. Тазалыгычы. Тишиңден уюп калат. Анан ушу балчылардын өзүнүн коому пайда болду. Кыргызстандан айрым бал экспорттола баштады, негизи. Кандай аракеттер, кандай жылыштар болуп атат сиздин көз карашыңызда? Балчылык боюнча. Алар боюнча жакшы, азыр полкокалык сатып атышат, эми биз анда теметелекпиз да. Анда кызыл үңкүрлүктөр да кызыл үңкүрдүн бренди катары алып чыгууга мүмкүнчүлүк барбы негизи ушу балчылар? Бар, ошону аракет кылгандар бар, эми ишке ашпай атат да ошентип. Отдельный бренд кылып сатып, завод болуп премиялды басып чыгарат деп атышат, эми ошол көп жылдан бери аныбыз ишке ашпай атат да. Ошону чыгарсак жакшы болот эле. Кызым өзүнүн басып